Урматтуу Жолболду агай, сизди биз абдан сүйөбүз, урматтайбыз. Сизди мына 75 юбилей жаш кураңыз менен чын дилибизден, өзүмдүн атымдан, үй бүлөмдүн атымдан, искусство факультетинин атынан чын дилимден куттуктайм агай. Сизге чын ден соолук, узун өмүр болсун. Агай, ушул жашка келип дагы, бунан кийин дагы чоң ийгиликтерди мен сизден жаратат деп күтөбүз. Биз сизди дайыма урматтайбыз агай. Агайдын тажрыйбалуу педагогдугун залкар ар тараптуу талант ээси экендигин, маданият кызматкерлерине ар тараптуу үлгү экендигин жаштарга, студенттерге билдирүү, жеткирүү максатында Ошмуда жарык көргөн кесиптик кыргыз тили окуу китебине атайын кыргыз үнү Жолболдун үнүндөй деген рубрикада бир канча тематикадагы тексттерди, көнүгүү тапшырмаларды киргизгенбиз. Бул тапшырмалар аркылуу студенттер агайдан оон менен ырды, андагы сөздүн шайкеш келтиргендигин, теңдешсиз чыгармачылыктын туу чокусуна жетүүдөгү эмгекчилдигин даңазалап берүү максатында киргизилген. Акыркы мезгилде бул киши зрениясынан кичине кыйналып жүрөт. Ошондой болсо дагы тынымсыз иште болот да, өтө мээнет кечкич. Жана Горкийдин сөзү бар, 1% талант болгон болсо, аны 99% эмгек коштоп жүрүш керек. Ошондо улуу чыгармалар жарат. Ошонун мисалы катары ушу кишини айтууга болот да. Саар менен саат 8-де сөз иште болот. Ошондой эмесине карабастан. Андан кийин ошолдой тынбай чыгармачылыктын үстүндө иштей бергендиктен жанагы азыркы мезгилде хит болуп атпайбы? Дана кыз деген чыгармасы, айрыкча Бишкектик жаштарда хит болот. Ушул чыгармасы мына 72 жашында ушул чыгармасы жаралды. Тексти дагы, оону дагы өзүнүкү да. Демек, эмгектене берген болсо, ошол акыбети кайтат экен деген нерсени көрсөтүп атат да. Ал киши өзү бирге отурган мезгилде айтып калат азыр деле. Жаш мезгилдегидей чыгарма жаралбайт экен, эң күчтүү чыгармалар жаш мезгилде жарат экен. Бирок ошого дал келбейт бул эмеси, мына эмгектене берсе улуу чыгарма жараларын далилдеп берди да. Анан